Andan kийинки маселе, урматтуу бир туугандар, бул акыйдатун Осатия, биздин акыйдабыз чектен чыгып кеткен, ошол эле учурда таптакыр бошта калып калган эмес. Кээ бир учурда, мисалы үчүн интернет булактарында, башка жерлерде кээ бир журналисттер же болбосо интеллигент сөөрөйлөр дагы бирөөлөр чыгып алып эле ислам мындай болуш керек, тигиндей болуш керек деп ислам айтып атсаң, анын өзүн тартып алган мусулманчылыгына же бир дин деген түшүнүгүнө туура келбей калса, андай эмес деп талкуулап жатып калат да. Албетте бул туура эмес. Дин деген бул Кудайдын айтканы, пайгамбардын айтканы. Эгер аны каалабасаң, анда жөн сүйлөбөй эле кой, өзүң жаңы дин түзүп алып каалаганың кыла бер. Бирок биз кармап аткан аруу динибизди сен бурмалаганга аракет кылбагының. Эгер бурмалагың келсе, өзүң түзүп алып каалаганда бурмалап өткөзүп алып госкомиссияга барып ишиңди кыла бергениң. Бирок биз сүйлөп атканда келип алып дин андай болуш керек, мындай болуш керек деп өзүңүн акыл менен бурмалап анын кереги жок. Биздин динибиз бул адилеттүү дин. Биздин динибиз ортолук дин. Динибиз чиркеге да чымыңга да зыян кылбаган дин. Ар биринин укугу сактала турган толуктун урматтуу бир тууганым. Анан сенин туура эмес идеологияң, туура эмес тарбияң, же өзүңүн ичиндеги жанагыда бир нафсиң менен айтып аткан нерселериңе туура келбей калган болсо эле динди жамандап жазып калбагының. Туура, сага туура келе турган молдолор бар, сага туура келе турган, сен каалаганды сүйлөп бере турган саткындар бар. Бирок дин, урматтуу бир тууганым, сөз эч качан туурасынан, чынынан бузулбайт. Аллах Таалага иман келтирүү, урматтуу бир тууган, же болбосо пайгамбарга иман келтирүү, же Кудай Тааланын сыпаттары дегендин бардыгында биздин динибизде, урматтуу бир тууган, жомок жок, бардыгы ортолукту карманган, адамдардын каалоосу дагы, пайгамбарчылыктын өзүнүн айтып аткан талабы дагы өзүнүн ордуна келе турган, мына ошондо урматтуу бир тууганым, дин бардык маселесинде эч качан чектен чыгып кетип, адамды курулай кыйнап кое турган мындай бир чакырыктардан, тукуруктардан биздин динибиз алыс экендигин баса белгилеп айткым келип турат. Андан кийинки айта турган маселе, урматтуу бир тууганым, акыйдатун амалия, биздин динибиз, урматтуу бир туугандарым, бул амали, практикалык акыйда. Ошол акыйда адамдын адеп ахлагына, адамдын жүрүш турушуна, адамдын жашоосуна таасир бере турган акыйда. Чыныгы ислам акыйдасын карманган адамдын жашоосу оңолот, анын адеп ахлагы оңолот, анын сүйлөгөн сөзү оңолот, анын бардык жүрүш туруш, ал эмес кийген кийимине чейин оңдолуп басып, адамдын акыл эсин тазалай турган, арулай турган акыйда. Анткени бул Кудайдын бар экенин, Кудай Таалам бардыгынан сурап тура тургандыгын, эсеп бар экендигин, Кудай Таалам кудуреттүү, бардыгын башкарып тургандыгын билген адам албетте жаман ишке барбайт. Демек, бул акыйда, урматтуу бир тууганым, жөн гана ишенип, ошол менен калып кете турган эмес, балким ушул акыйда, урматтуу бир тууганым, адамдын жүрүш турушун, адамдын кыймыл аракетин, ал эмес адамдын өзүнүн жашоосундагы оңдой турган үлкөн акыйда экендигин эстен эч качан биз, урматтуу бир туугандар, чыгарбашыбыз керек. Мисалы үчүн акыйдабызда Аллах Таала ас-самиул басир, Аллах Таала бардыгын көрүп турат, жана Кудай Таалам бардыгын билип турат деген биздин акыйдабыз, урматтуу бир тууганым, бул адамдар бар жок жерде, эл көрүп көрбөгөн жерде, мыйзамдын тузагы бар болбогон жердин бардыгында дагы адам бардык жерде бирдей болот. Азыркы учурда кээде эл көзүнө эфирге жакшы болуп, бирок элге көрүнбөй калганда бөлөк болгондордун бардыгынын акыйдасы ошол туура эмес экенине кабар берип турат. Ошондой эле ар-Раздак, ад-Дар, ан-Нафи, ырызкы берүүчү же пайда берген дагы, зыян берген дагы Кудайдын өзү деген учурда адамдардын бардыгы акыл эс менен болуп, бардык нерсеге, мисалы үчүн, урматтуу бир туугандар, тууралык менен мамиле кылып кала тургандыгын эстен чыгарбашыбыз керек. Анан ошондой эле мына ушул ислам акыйдасынын дагы бир үлкөн мындай бир айырмачылыгы, урматтуу бир туугандарым, бул эмне? Шумул акыйда исламия, ислам акыйдасынын бардыгын камтып алуусу, мындай бир кемчилиги жок болгон, мындай бир бардыгын өз алкагына сыйып ала турган, сыйдырып ала турган акыйда экендигин да айтып коюшубуз керек. Мисалы үчүн, бул акыйда, ислам акыйдасы казаял кубра, чоң, мисалы үчүн, ааламдагы проблемалардын бардыгын, адамдын пикирин, мисалы үчүн, адамдын оюн алган маселелерди, Кудай жөнүндө, жаратылыш жөнүндө, инсан жөнүндө, пайгамбарчылык жөнүндө, ошон адамдардын кайсыл жакка бара турган, акыр кыямат жөнүндө дагы улуу темаларды өзүнө камтып алган мына ушундай акыйда. Ошол эле учурда لا تجزئ الإنسان بين إلهين لا تجزئ الإنسان بين إلهين اثنين. İslam akidası insandı эки кудайдын ортосуна бөлүп койбойт. Кайсыл кудайга жагышым керек, жагынышым керек дебейт, балким бир гана кудайдын бар экендигинин өзү исламдын кенен экендигин, урматтуу бир тууганым, кабар берип турат. Биздин динибиз акылдын жана жүрөктүн дини. Эч качан биздин динибизге
Misal üçün akılı жоқ, жүрегі жоқ, же болбосо акыл менен жүрөккө байланышпаган маселенин өзү жок. Ошондой эле инсаныбыз, динибиз бул адамдын инсандык өзүнүн каалоосунун бардыгын, адамдын өзүнүн талаптарынын бардыгын дагы ичине камтып алып, ошону канааттандыра турган дин. Эгерде бир адам ислам динин толук кармана турган болсо, анын нафс урматы бир туган башка нерсеге муктаж болбойт. Оорулук кылгандар, сойкулук кылгандар, зына кылгандар, жалган айткандар, ошолор нафсиге алданышат. Бирок нафсиге туура багыт бергенде, ыйман менен жүрө турган учурда, урматтуу бир тууганым, мына ушул маселенин өзүнөн оңой эле кутулуп кете турган болот. Ислам акыйдасы бөлүнүүнү каалабаган акыйда. Мисалы үчүн акыйданын 99% ишенип, анан 1% ишенбесе, албетте бул адам мусулман болбойт. 100% ишенгенде мусулман болот. Мисалы үчүн bir adam ошол акыйда боюнча Кудайды бар деп эле, мусулманмын деп билем деп, бирок ошол эле учурда Кудайдын башка бир өкүмүнө, акыйданын башка бир бөлүгүнө каршы чыга турган болсо, анда бул адамдын мусулманчылыгы урматтуу бир кабыл болбойт. Кыргыз мына абдан жакшы айткан, бир карын майды бир кумалак чиритет деп. Бир карын майыңыз болуп, ага бир кумалак салып койсоңуз, жайлоодон чөлгө келгенге чейин жана кумалактын сары майдын баары чирип кеткен болот. Ошол сыяктуу акыйда маселеси таптаза болуп туруш керек. Ал бөлүнбөйт. Акыйданы бир жерин ишенбей, калганга толук ишенген күндөгүңүз, анда бул акыйдаңыз сиздики урматтуу бир тууган бузук болуп эсептелет.